Башкы прокурор Курманкул Зулушев 2021-жылы мыйзамдуулуктун абалын жакшыртуу багытында көп иштер аткарылганын белгиледи. Айтымында алды менен жазык жана жазык процесстик мыйзамдарына тиешелүү кодекстер иштелип чыккан. Бул өз кезегинде кылмыштын бетин ачууга жана ыкчам чара көрүүгө чоң өбөлгө болгон. Жаңы кодекстерди колдонууга кириши менен көптөгөн укуктук карама-каршылыктар жоюлуп, укук коргоо органдарынын жумушу бир кыйла тартипке салынды. Былтыр прокуратура органдары мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, коррупция менен күрөшүү, жаш балдардын укугун коргоо максатында жалпысынан 75 миңден ашуун текшерүү жүргүзгөн. Натыйжада 16 миңден ашуун мыйзам бузуу фактысы аныкталган. Ал эми былтыр прокурордук чара көрүү актыларынын негизинде 1 миллиард сомдон ашуун каражат өндүрүлгөн. Анын ичинде 193 миллион 219 миң сом акчалай түрдө, ал эми 1 миллиард 95 миллион 508 миң сом натуралдык түрдө өндүрүлгөн. Булардын ичинде жалпы аянты 1125 гектарды түзгөн 96 жер тилкеси жана 20 социалдык объектилер бар. Алар 2 аптека, 1 спорт клуб, 9 бала бакчанын имараттары, 5 фельдшердик борбор, билим берүү мекемелерге караштуу 3 жер тилкелери. Кыргызстанда аялдарды, өспүрүмдөрдү, улгайган адамдарды, майыптарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо негизги маселе ойдон калууда. Башкы прокурордун айтымында өткөн жылы жалпысынан 10 миңден ашуун үй бүлөлүк зомбулук катталган. Анын 311-ине эркектер кабылган. Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктун сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамынын 27-беренесине ылайык үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга 9038 коргоо ордери берилген жана 110 коргоо ордеринин мөөнөтү узартылган. Ошондой эле Курманкул Зулушев акыркы бир жылда ишкерлерден келип түшкөн арыздардын саны дагы өскөнүн белгиледи. Жыл ичинде ишкерлерге мыйзамсыз текшерүү негизинде 16 сотко чейинки өндүрүш ачылган. Жыйында депутат Айбек Маткеримов жер мыйзамдары жаатындагы мыйзам бузуулар жана мыйзамсыз менчиктештирилген социалдык объектилердин кайтарылышы боюнча суроолорду көтөрдү. Ал эми эл өкүлдөрү Элвира Суравалдиева менен Нуржигит Кадырбеков каржы пирамидалары боюнча суроолорду берип, алардын ишмердүүлүгүнөн жапа чеккендер бул маселени көзөмөлгө алууну суранып жатканын кошумчалашты. Мен өткөндө менен жолугушуп жүрүп, балыкчыда маселени айтты эле, ошону жөн гана маалымат иретинде берип коеюн. Пирамидалар 160 миллион сом акчаны көз алдында тоноп алдап кетип калышыптыр. Ачык эле офис ачып эле иштешти дейт. Адамдар кыйма чийме жанагы бороктоп карак-шарактап эле иштеди дейт. Анан кийин азыр 5 ай ал дейт, бир да орган күч жетпей койду дейт. Бир карап көздөр өткөзүп коесузго мындагы. Жыйында депутат Шайлообек Атазов баяндамада көрсөтүлгөн мамлекеттик органдардагы көптөгөн мыйзам бузууларга көңүл бурду. Курманкул Зулушев прокурордук чара көрүү актыларына ылайык негизинен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү дисциплинардык жоопкерчиликке тартылышкан деп жооп берди. Ал эми депутат Өмүрбек Бакиров чет өлкөдө соттолгон кыргызстандыктар алардын укуктарын коргоо жана Кыргызстанга аларды алып келүү маселелерине токтолду. Депутат Гүлия Кожогулова болсо башкы прокурордун көңүлүн өлкөдөгү баалардын негизсиз көтөрүлүшүнө байланыштуу маселеге бурду. Цены на сегодняшний день растут. Они продолжают расти, в прошлом году росли. За исполнением законодательства Агентства антимонопольного регулирования и в части Министерства экономики, исполняют ли они в должном уровне свои функциональные обязанности, нет ли с их стороны недоработок? 2021 жылы биз надзордук офшу көзөмөл боюнча иш аткарганыбыз жок. Арыз түшкөндө, бир эле бир баалардын көтөрүлгөндө антимонополия эмес, жалпы биз текшерүү жүргүзгөнүбүз жок, ал боюнча мораторий кирген. Азыр мына 1-марттан баштап текшерүү башталды. Ошонун ичинде антимонополиянын иштери боюнча эми биз текшерүү уюштуруп атабыз. Жыйында депутаттар прокуратура органынын негизги күч аракети коррупция менен күрөшүүгө, укуктарды жана мыйзамдуу кызыкчылыктарды сактоого, мыйзамдуулукту камсыздоого, бизнес жана ишкерлерди коргоого, мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталышы керектигин белгилешти. Жыйынтыгында Жогорку кеңеш башкы прокурордун отчетун канааттандырарлык деп тапты. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.